Салам достор, сиздер үчүн уюлдук телефон жөнүндө бир аз маалымат берип өтөлү. Бүгүнкү күндө чөнтөк телефон ар бир баладан тартып, кары картаңдарга чейин жетти. Акылдуу телефондордо оюн ойноо мүмкүнчүлүгү чоң кызыгуу жаратат. Чөнтөк телефондун жаштарга, өзгөчө өспүрүмдөргө зыяны өтө чоң экендигин көпчүлүк биле беришпесе керек. Анын зыяны тамекинин зыянынан да кем эмес экенин окумуштуулар далилдешкен. Чөнтөк телефондун электромагниттик нурдануусу күчтүү болгонуна байланыштуу жаш балдарга таасири тез тиет. Анткени алардын баш сөөгү өтө назик жана жука болгондуктан мээни нур толкундарынан коргоого күчсүз келет. Чындыгында ыңгайлуулугу жагынан жана зарыл жумуштарды дароо бүтүргөнгө мүмкүнчүлүк түзгөнүнө көпчүлүгүбүз сүйүнүп, чөнтөк телефондун тийгизген зыянына көз жумуп кол шилтеп келебиз. Сыналгы компьютерлерге караганда телефондон көп электромагнит чыгат жана аны менен сүйлөшүп жатканда башты, көздү ысытып, нерв системасына чоң зыян келтирет. Эгерде уюлдук телефон менен чектөөсүз сүйлөшсө, иммунитетке дагы өтө чоң коркунуч жаратат. 2 жашка чейин баланын мээси 3 эсе тез өсөт. Ата-эненин баласы менен сүйлөшүүсү анын мээ клеткаларынын калыптанышына жардам берет. Ал эми уюлдук телефон баланын ата-энеси менен болгон мамилесине терс таасирин тийгизет. Андагы музыка, видео, оюндар баланын аң сезимин өстүрбөстөн, тескерисинче көнүмүш адат болуп, баланы телефондон алыстатуу кыйынга турат. Экрандан чыккан жарык уйку гормондорунун иштешине таасир этип, уйку бузулат. Телефонду бирөө тартып алса же ойноп жатып экран өчүп калса, бала ызы-чуу салып, ыйлап жинденгенден чаап да жиберет. Мындан улам бала агрессивдүү болуп чыга келет. Уюлдук телефондун эң бир көйгөйлүү маселесинин бири ички кулакка чоң зыянын тийгизгендигинде. Анткени ички кулакта нерв бар. Ошол нервдин угуусун начарлатат. Эгер бала мектеп жашынан тартып телефон көтөрсө, 30 жаштан өткөндөн кийин 50% кулагы укпай калышы мүмкүн. Радиациядан улам кулак укпай калса, ал кайрадан мурунку калыбына келбейт. Ошондуктан жаш балдар мүмкүн болушунча уюлдук телефон көтөрбөй эле коюшса жакшы болот. Чөнтөк телефонду пайдалануучулар төмөнкү кеңештерди эске тутушса, зыяндуулугунан алда канча алыс болушу шексиз. Жашы 16га жете элек ошондой эле кош бойлуу аялдар таптакыр телефон пайдаланбоосу керек. Бир жолу сүйлөшүү 3 мүнөт жана ар бир коңгуроо чалуунун аралыгы 15 мүнөттөн ашпоосу керек. Эң жакшысы сүйлөшүү учурунда телефондун бийик добушун чыгарып сүйлөшкөн жакшы. Анткени трубканы кулакка жакын кармаганда телефондун электромагнит жайгашкан бөлүгү баш мээге жакындашып, мээге болгон таасири күчтүү болот. Эгер телефон кутуча же кайыш идиште салынган болсо, нурлануу таасири кыйла азая түшөт. Телефонду денеге жабыштырып кармоо радиациянын адам денесине сиңүүсүн көбөйткөндүктөн аны баштыкка салып жүргөн туура. Телефонду каршы тараптагы адам кабыл алгандан кийин гана кулакка жакындатуу керек. Уюлдук телефон али байланыша элек учурда радиациясы абдан күчтүү болгондуктан каршы тарап телефонду кабыл алганча күтө туруңуз. Адамдар колу бош эмес учурда телефонду ийин менен кулактын ортосуна кысып сүйлөшүүнү адатка айландырышкан. Мындай аракет мээге кандын жакшы жетишпегенинен улам ишемиялык инсультка чалдыктырат жана моюн омурткасына да зыян келтирет. Узак убакыт уюлдук телефон менен сүйлөшүүгө туура келген учурда 2 мүнөт сайын 2 кулакка кезеги менен алмаштырып угуу же наушник колдонгон туура болот. Көпчүлүк адамдар телефондо жашыруун сүйлөшүүгө туура келгенде элдин көзүнөн далдаа жерлерди тандашат.
Айрыкча имараттардын бурчу, тепкич жана лифт сыяктуу жабык жерлерде телефондун сигналы алсыз болгондуктан радиациянын күчү жогорулайт. Учурда күчтүү кымбат баалуу телефондор онкологиялык ооруларды пайда кылууда. Андыктан мүмкүн болушунча телефонуңузду өз убагы менен колдонуп, өз ден соолугуңузду абайлап жүрсөңүз жакшы болот. Биздин пайдалуу кеңештер сиз үчүн. Каналга катталып коюуну унутпаңыздар.